Assalamu алейкум, менин катталуучуларым жана окурмандарым. Ушул шымды буюрса белин тиккенди үйрөнөбүз. Видеону көрөрдөн мурун каналга катталып коюңуз. Анда эмесе биз ушул шымдын белине пояс тигебиз. Бул пояста эч кандай ремень өткөзө турган илгичтери жок. Биз поясты ушундай тартипте тигебиз. Биринчи бул чекесин бүктөп алабыз. Астыңкы детальга бириктирбей туруп бүктөп алып, анан тигебиз. Мындай болуш керек. Ушул жери бир аз кемтигирээк болуш керек. Бир жак бетин бүктөп туруп, үстүнөн ушинтип бүктөп туруп, үтүк менен үтүктөп чыгабыз. Мынакей үтүктөп алдык. Эми ушул жерден биз линия берип чыгабыз. Сырткы деталь кыскараак, бир аз энсизирээк, анын чети ичине карап бүгүлүп тигилген. Ал эми астыңкы деталь ушинтип көрүнүп турат. Ушул жерди биз мел менен сызып алабыз. Ушул сызган жерибизден шымдын белине жабыштырып тигишибиз керек болот. Мынакей ушул линия бизге көрүнүп турат. Бул линияны сызып алсак, өзүбүзгө эле тиккенге өтө ыңгайлуу болот. Мынакей ушул шымдын мына жерин белин ачып алып, ушул мына замоктон эки жака кете турган жерине бастырып тигип чыгабыз. Мынакей бул кармаган жерибизден ушундай линия берип бастырып чыгышыбыз керек. Бул жерге бириктиребиз дагы, айландырып бүт тигип чыгабыз. Бул шымыбыздын эң жакшы жери сразу белге чыпыйып жабышып турат. Эч кандай ремень өткөзүштүн кереги да жок. Өзү денеге, белге кымча болуп жабышып турат. Ушул мел менен сызылган сызыктын үстүнөн тегиз кылып астыңкы детальга жабыштырып тигип алабыз. Эң акырында жана башында закрепка бергенди унутпайбыз. Мынакей бизде ушундай көрүнүш болот. Жана ичине каратып бүктөп үтүктөгөн жерибизди бул жерде мындай кылып кайрып туруп, анан ушул жерден дагы бир бастырып тигебиз. Тигип келгенде бизде бул жерде эң кызык жери оверлоксуз тигүү пайда болот. А бул тигишти болсо биз ичине каратып кайрыйбыз дагы. Ушул тигиштин тигилген сызыгынын үстүнөн бастырып тигип чыгабыз. Мындайынан кылып сырткы жагына 0,1 мм строчка бергендей сызык калат. Бул жерде да башында закрепка берип алабыз. Анан эгерде тигип келатканыбызда үстүңкү кабаттагы материал сүрүлүп, бир аз буралып кете турган болсо, анда биз астын катуураак тартып туруп, анан кийин бастырып тигишибиз керек болот. Болбосо белибиз буралып калышы мүмкүн. Мынакей ушинтип тигип аягына чыгарып алабыз. Бурчектерин жакшы келтирип тигебиз. Мынакей бизде мындай деңгээлде, как будто ички строчкасы дагы көз менен көрүп тиккендей сонун тегиз тигиш чыкты. Мындай 0,1 строчка ичине да сыртына да берилгендей болуп бүттү. Бели ушу менен бүтүп калды. Мынакей. Эми бул жерге биз атайын кнопкабызды даярдап бастырып алабыз. Ошентип биздин шымыбыздын бели кымча болуп, сонун болуп бүтөт. Мына этектерин бүгүп алдык, шым даяр. Мынакей кыздар, шымыбыз ушинтип даяр болду. Белибиз ушундай болуп бүттү. Кнопка кадап койдук. Бир кнопка менен шымыбыздын бели без ремень кымча болуп, сонун болуп бүттү. Кнопка кадоо эрежелерин кийинки видеолордон көрөсүздөр. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Каналга катталып, видео менен бөлүшүп коюңуздар.